Негизи эфир кетип Эфир кетип атат. атабы? Эчтеке эмеспи. Себеби дегенде мен бул платформа менен биринчи жолу иштеп аткандыктан ошондуктан мен тааныш эмесмин. Анда баштасак, баланы тарбиялоо бул өтө комплекстүү суроо деп эсептейм. Мисалы ар бир коомдо ар кача механизм болот, ар кача мындай подход болот. Ошондуктан же болбосо ар бир маданият өзүнчө тарбиялаганга аракет кылат деп ойлойм. Мисалы япондуктарды алсак, аларда аябай тартип күчтүү. Балдарды жаш кезинен эле аябай күчтүү тартипке үйрөтүшөт, артынан тазалаганды үйрөтүшөт, баягындай эмоцияларын өтө көрсөтпөгөндү үйрөтүшөт. Башка мисалы британиялыктарды алсак деле, аларда деле көп эмоциялар көрүнбөгөн, бирок ошол эле мезгилде баягы өздөрүнүн сөзү менен жакындарына өзүнүн сүйүүсүн айта алат, мээримин айта алат, же болбосо өзүнүн эмне сезип атканын туура чыгара алат да, оюн деп ойлойм. Ошондуктан мисалы илгертеден эле окумуштуулар кызыгып келген. Мисалы бала багууда баягы курсагын тойгузуп, кийинтип коюш жетиштүү эмес. Ошондуктан мисалы аны эсептесе болот, аны ченесе болот, туура, канча тамак жеди, канча сантиметрге бала өстү, кийими бүтүн, үшүгөн жок деп температурасын текшерип, аны ченесе болот. Бирок сүйүүнү биз берип атабызбы, канча берип атабыз, ошого мисалы көп суроолор пайда болот да. Мисалы мээрим жетиштүүбү, жетишсизби? Кантип билебиз аны? Мээрим жетиштүүбү, жетиштүү эмес берип атабыз деген суроолор менен, мисалы мындай окумуштуулар, Болби деген, Харлоу деген британиялык окумуштуулар кызыгып баштаган. Мисалы сүйүүнү же мээримди ченей албайбыз. Себеби дегенде ченөө механизмдери жок. Анан мен үстүдө айтып кеткендей эле, мисалы ар бир маданиятта сүйүүнү же мээримди ар түрдүүчө түшүнөбүз. Ошондуктан муну эсептөө, ченөө өтө кыйын. Бирок ошол эле Харлоу баштаган эксперименттер, Болби улантып, анан Мэри Эйнсворт дагы улантып кеткен. Аларда айтылып кетет, себеби дегенде балага сүйүү, мээрим абдан керек. Сүйүү, мээримдүү болуп өскөн балдар кийинки турмушта өзүнө өзү ишеничтүү, өзүнө өзү кандай ишенген улууларга айланат да. Ал эми баягы сүйүүсү жок, мээрими жок өскөн балдар ар түрдүү кыйынчылыктарга, эмоциональный тараптан ар түрдүү кыйынчылыктарга туш келет. Себеби дегенде баягы өсүп атканда ал бала билбейт да кантип баа беришинчи жанындагы баштапкы кароочугачы, primary caregiver деп коет, баштапкы кароочу деп мен котордум. Баланы баккан кишиге, ата-энеси болушу мүмкүн, же башка бир туугандары, же башка асырап алган үй бүлө, анын түрлөрү көп да. Ошон үчүн биз аны ата-эне дебей, башында баккан киши дейли. Ошондуктан баккан кишилердин дагы мурдагы балалыгы ар түрдүү болушу мүмкүн. Ошондуктан алардан көп нерсе зависит этет деп ойлойм. Себеби дегенде мисалы мен эгерде баламды тарбиялап атсам, мен энем тарбиялаган методдорду колдонушум мүмкүн баланы тарбиялоодо. Бирок ошол эле мезгилде ата-эне катары, эне катары мен көптөгөн ресурстарды окуганга аракет кылам. Көптөгөн материалдарды, ар кайсы публикацияларды окуп таанышып, анан кийин ошону балдар менен колдонгонго аракет кылам да. Ошондо мээримди кантип бериш керек? Анын туура жолдору барбы? Мындай аны ченей албасак дагы, сүйбөй атабызбы? Аны кандай күнүнө
канча жолу балким аны эмне кучактап турабызбы же эркелетебизби же кандай кылабыз, аны кантип Мисалы билебиз? баланы өнүгүшү 0 жашынан 3 жашына чейин баштапкы кароочусу же баштапкы баккан кишиси аябай мээримдүү болуш керек. Бир күндө мисалы баягы баланын эмоциясына, баланын потребностуна аябай көп көңүл бөлүп туруш керек. Себеби дегенде мисалы Мисалы үчүн жаңы төрөлгөн бала ымыркайт, ал сүйлөй албайт же эчтеке билбейт, анын эмоциясын, анын каалоолорун аны кантип билип, ага кантип жооп беребиз да? Ал жөн эле ыйлай берет да, же жөн эле уктап жата берет. Жок, биз ошентип ойлойбуз. Биз ошентип ойлойбуз, а бирок баланын мээсинде ар түрдүү өзгөрүүлөр болот. Бала деген кармаганга реагировать этет, сезет. Мисалы энеси же атасы жылмайганга реагировать этет. Биз деген баардыгыбыз энергетический адам нерселербиз да, ошон үчүн балдар дагы сезет. Үй бүлөдө мисалы ата энеси урушуп атса дагы баягы кичинекей ымыркай бала сезет, ошого реагировать этет. Анан кийин мисалы кээ бирки маданияттарда, мен мисалы Африкада иштегенде аялдардын убактысы жок иштегени, ой, бала караганы. Анан артына байлап алышып эле баягы чөп чаап же болбосо огород чаап иштеп жүрө беришет. Себеби дегенде бала баягы жаңы төрөлгөн бала баласын энесинин артында жабышып, ошонун жылуулугун алып, анын кантип дем алып атканын сезип, жүрөгүнүн согуп атканын сезип, баягы бала өзү дагы жүрөгү успокаиваться этип, тынч болот да, анткени энесин сезип тынч болот. Себеби дегенде менин баштапкы мага мээрим берип аткан, баштапкы баккан адамым жанымда деп сезет да. Анан биз дагы еще ойлойбуз неме деп, ой, бала эч нерсени сезбейт, бала мээсинде көп өнүгүүлөр болот. Бала деген баягы 0 жашынан эле баштап, төрөлгөндөн баштап эле нейрондору бири-бирине жылып өнүгүү башталат. Өнүгүү баягы биз ойлойбуз, баланы 5 жаштан кийин мектепке башлаганда же окуп баштаганда өнүгүү башталат деп негизи жалпы түшүнүгүз ошондойго. Бирок ал мезгилде кеч болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан төрөлгөндөн баштап эле балага коммуникационный, кандай десем, аракеттерди кылыш керек. Коммуникациялык аракеттерди, баягы жылмаюу, баягы сезимдерин чыгартууга жөлөк болуш керек. Анан кийин баягы кармалап, сылап, кучактап, бир күндө 8-9 чейин кучактап, анан кийин баягы сөздөр, жакшы сөздөрдү айтып туруш керек да. Ошону эми теория привязанностьны ынактык теориясы деп котордук. Ошол теория боюнча айтылат да, адамдын мээримин же сүйүүсүн ченегенге мүмкүн. Анан болби деген аракеттер берген да, кантип ченеси болот. Ар түрдүү эксперименттерди жүргүзгөн. Мисалы болби аркылуу тартылган фильм бар, Джон деген. Ошол документальный фильмде неме деп, энеси, Джондун энеси 3-4 күнгө төрөт үйүнө кетет. Джонду ага чейин энеси таштаган эмес. Анан кийин ошо Джон ошо тааныш эмес ситуацияда ар кайсы адам багып атканда өзүн өзү жоготот да, мисалы билбейт энеси кайда кетти. Себеби дегенде сүйлөй албайт. Анан кийин баягы ар кайсы баягы эми бул деген жетимдер үйүндөй эле ситуация болуп атпайбы Джонгочу. Ошондуктан Джон кийин энесине жолуккандан кийин поведениясы бузула баштайт да. Джон канча жашта ошондо? Ошондо Джон 3 жашта болот. Бизде мисалы канча биздин коомдо, кыргыз коомдо канча баланы таштап кетип эмес, социальный жетимдер көп болуп атпайбы? Ата энеси баласын бияка Кыргызстанга таштап коюп, анан сыртка иштегени кеткен ата энелер канча? Мисалы мигранттар азыр көп болуп атат. Балдарын мисалы 3-4 айда таштап эми иштегенге туура келип атат. Аны биз баарыбыз түшүнөбүз, бирок эң баштапкы кандай месседж деп коет англисче, бул деген
баягы 3 жашка чейин балага аябай чоң мээрим керек дегенди айта кетким келет да. Эми Харлоудун экспериментине токтолсок, сүйүүнү ченөө боюнча, ал деген маймылдарга өткөзгөн. Азыркы мезгилде анын тажрыйбаларын, эксперименттерин карап кетсек, ал деген мындай политикага каршы болуп калат да, себеби дегенде толтура зыяндуу эксперименттерди өстүргөн. Мисалы, жаңы төрөлгөн маймылдарды энесинен ажыратып, ар башка клеткага коюп, анан кийин ошонун мисалы биз айтабыз да, балага тамак берип койсо, сүт берип койсо чоңое берет деп. Ошол теория аркылуу иштеген. Мисалы, ошол клетканын ичине эки нерсени коет, эки энени коет да, то есть суррогат энени коюп, бирөөсүндө бутылка илинип турат жөн эле сүт менен. Экинчи энеде жылуу одеял, жылуу жууркан дейли эми кыргызча. Ошону жаап койгон болот. Мисалы, анан кийин баягы кичинекей жаңы төрөлгөн маймыл сүттү барып ичет дагы, сүт берген эне менен калбай чуркап барып тиги жылуу, аябай жылуу сезилген энеге барып кучактап, ошол жерден өзүнө өзүнө комфорт издеп, ошону кучактаганда өзүн тынч сезет. Мээси дагы демек тамактан дагы өзүнүн жайлуу, коопсуз, жылуу, мындай мени бирөө жакшы көрөт, мени бирөө коргойт, мага бирөө мындай кайрымдуу, мээримдүү деген сезим аябай маанилүү турат. Тамактан дагы маанилүү болуп атабы? Тамактан дагы маанилүү болуп атат. Ошол Харлоудун эксперименти көрсөткөндөй, бизге тамак же кийим же болбосо материалдык нерселер узун убакыт мөөнөттө маанилүү болбойт. Бизге деген мээрим, сүйүү, биздин эмоцияларыбызды кайсыл деңгээлде чыгара алган же ошону регулировать эте алган бизге узун мөөнөттө аябай керектүү болот да. Ошол деген жаңы төрөлгөндөн баштап эле башталат деп эсептейм. Ошондо канча жашка чейин калыптанып калат жанагы байланыштар? Төрөлгөндөн эле башталат турбайбы? Мени карап атабы, мени сылап атабы деп, негизи маанисин түшүнбөсө дагы жаңы төрөлгөн балдар ата энелери урушуп атса же жакшы көрүп атса мындай сезет да, баарын түшүнүп, ошол мээсинде кандайдыр бир деңгээлде калыптана баштайт экен, төрөлгөндөн баштап эле. Анан кайсыл жашка жеткенде калыптанып бүтөт? Калыптанып бүтүшү мектепке башталганга чейин уже калыптанып калат деп эсептешет көп окумуштуулар. Мисалы, 5-6 жашка чейин баланын баягы сезимдери калыптанып, түшүнүп калат. Анан өзүн өзү регуляция кылган механизмдери чыгып калат. Ошондуктан кыскача айтып кетсек, ынактык теория деген бул эмне? Бул терең жана кыйынчылыктарга туруктуулук менен чыдаган жана ошондой эле убакыт жана мейкиндик ченемде туруктуу болгон байланыш, эки адамдын ортосунда байланыш. Ошондо эки адам деп атканда бирөөсү бала, бирөөсү баштапкы баккан киши. Ал баккан киши силер айткандай чоң энеси болушу мүмкүн, чоң атасы болушу мүмкүн. Бирок ошол жерде аябай терең, анан мындай туруктуу байланыш болуш керек да. Анан ынактыктын теориясында айтат, ынактык эки тараптуу болбойт, болбошу мүмкүн да. Мисалы, ар бир кандайча эки тараптуу болбошу мүмкүн? Болбошу мүмкүн кээ бирки ситуацияларда. Мисалы, бала энесин жакшы көрүшү мүмкүн, аябай жылуу сезимдерди билдириши мүмкүн, бирок эне ошол жерде же болбосо биринчи эле баккан киши муздак мамиледе болушу мүмкүн. То есть ал кишинин характери ошондой болушу мүмкүн. Ошондуктан ынактыкты эки тараптуу болот деп биз гарантия бере албайбыз да. Ошондо бирок ошол эле мезгилде бала өсүп атканда, багып аткан киши менен өсүп атканда эмоциясына валидация алса, түшүнүк алса, ал деген туруктуу адамга чоңое алат. Мисалы, ошол эле мисалы мен мамиле муздак эне болушу мүмкүн, бирок мисалы бала жыгылып кетсе,
ой сен жыгылып калган турбайсыңбы, бутуң ооруп калган турбайбы, ошон үчүн ыйлап жиниң келип аткан турбайбы десем, бала ошону туура түшүнөт да. Агерде мен ой сен кичинекей нерсеге эле эмне болуп атасың деп баштан ары бир чапсам, бала баягы ооруу менен агрессияны аралаштырып алышы мүмкүн. Ошон үчүн жыгылып кетсе, ата энесине айтпай койгон же бир жерин оорутуп алса, ата энесинен коркуп жашырып койгон учурлар ошондон келип чыгат турбайбы? Ошондон да келип чыгат. Баягы көп нерсени ата энесине айта албай, өзүнүн сырын эч ким менен бөлүшө албай, анча мынча адамга ишене албай, кийин күйөөгө чыкса же болбосо аял алса баягы экинчи жолдошуна ишене албай, кантип сезимдер пайда болот. Себеп дегенде биз мисалы жинибиз келгенде улуу адамдар биз билбейбиз да, мисалы бирдеме бизде триггер, баягы пистолет аткандай триггер деп коет англисче. Бирдеме биздин эмоциябызды басат. Ошондо биз туура түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эмне үчүн менин жиним келди бул ситуацияда? Эмне үчүн бул ситуацияда мен бул агрессияга айланып кетти? Мисалы жөн эле бул башка сезим болушу мүмкүн. Ошол башка сезимди мен туура эмес интерпретация, туура эмес таржымалдап алышым мүмкүн. Себеп дегенде мен кичинекейимде ошону туура түшүнгөнгө, туура сезгенге эч ким үйрөткөн эмес да. Мисалы айтайын, мен таарынып калдым. Ыза болуп атам ичимде, кичинекейимде дейли да. Бирөө менин оюнчугум алды. Анан кийин мени карап аткан баккан киши айтышы мүмкүн, сен кызсың да, бер оюнчукту, бул деген эркек бала да, мисалы да, бул эми гипотетический мисалдар. Анан менде мындай сезим пайда болушу мүмкүн, мен ичимде таарынып атам, ыза болуп атам, бирок мен кызмын, муну мен ичимде кармашышым керек. Көрсө балдарга, эркек балдарга приоритет берилет турбайбы, ошондой сезим менен өсүп калам дагы, мен өзүмүн ыза болгон, таарынган сезимиме валидация кыла албайм. Ошондуктан кийин чоңойгондо бирөөгө ошондой тартыш ситуация келгенде мен жиним келип реагировать эте башташы мүмкүн. Жиним келгенде агрессияга айланышы мүмкүн. Себеп дегенде мен ыза болгонумду айта албайм. Аны туура нукка бөлүп, менин кызыкчылыгым бузулуп калды азыр. Сиздин кылганыңыз мага туура эмес келип атат деп жай түшүндүргөндүн ордуна ага агрессия менен же жинибиз келип, же ыза болуп, же таарыныч менен жооп беребиз. Негизи жок, бул менин оюнчугум деп кичинекей кезинде түшүндүрүп койсо, балким ушундай конфликт жаралган учурларда аны жай айтып түшүндүрсө болот экен деп үйрөнгөн жокпуз. Туура айтасыңар, чоң жардам болмок. Себеп дегенде, мисалы ошол кыз таарынып ыза болуп калды, энеси келип, сен таарынып калдың, мен сени түшүнүп атам, мен да сенин ордуңда таарынып калмакмын, бирок азыр бул балага 5 мүнөт берели, анан кийин сага алып беребиз десе, ал кыздын ыза болгон эмоциясын валидация кылган болот да, энеси же атасы же чоң энеси баккан киши. Ошондуктан биздин коомдо баягы баккан киши валидация кылганды да үйрөнүш керек да, баягы эмоциясын таанып, туура түшүнүп, туура нукка коюу, силер айткандай да. Ошондуктан анан кийин ынактык теориясы боюнча балдардын арасында өзгөчө жүрүш туруш менен мүнөздөйт деп айта кетем. Мисалы, ынактык теориясы боюнча айтылат, бала ошо энесине жакын болгонду жакшы көрөт да. Мисалы, ойноп атса деле энеси же болбосо баштапкы багып аткан кишиси жанында турбаса, эркин ойной албайт же эркин изилдей албайт. Изилдөө деген балага эң маанилүү нерсе. Изилдөө аркылуу бала тегерек чекесин, чөйрөнү үйрөнөт. Анан кийин тегерек чекеде, чөйрөдөгү мамилелерди үйрөнөт. Мамилелер бизге аябай маанилүү, жашоодо керектүү. Себеп дегенде биз кичинекейибизден баштап үйрөнүшүбүз керек да, кандай мамиле курушту, ошону тынчтыкта курушту. Эгерде тынчтыкта эмес болсо, ошону коммуникация аркылуу, сүйлөшүү аркылуу чечүүнү үйрөнүшүбүз керек да. Ошондуктан Мэри Эйнсворт деген 60-70-жылдары балдардын
proximity деп коет, жакын арада баккан кишиси менен болгон эксперименттерди өткөзгөн. Анын эксперименттери боюнча ынактык теорияны 4 типке бөлүшкөн да. Кийинчи мисалы secure attachment дегени неме деген коопсуз ынактык деп мен дагы которуп көрдүм. Коопсуз ынактык деп коет. Коопсуз ынактыкта өскөн балдар өзүнө өзү ишенимдүү, өзүнө ишенген адамдар болуп чоңоет деген чечимге келген да ал окумушту. Анан кийин кандай чөрөдө жаралат? Мисалы ал чөрөдө багы энеси же багып аткан кишиси баягы мен айтып кеткендей эмоцияларын валидация кылып, мисалы потребности муктаждыктарына жооп берген. убактысында жооп бергендик, анан жанында туруп, ойногонунда ошону бир жакка нуктап турган керектүү деген да. Ошондо бала жакшы чоңоет. Анан кийин ал эксперименттер боюнча мисалы энеси жанында туруп, бир маалда чыгып кетет. Чыгып кеткенде, комнатадан чыгып кетет. Ошондо ар түрдүү бала, ар кайсы бала ар башкача реагировать этет да. Анан эми ал эксперименттер бүт эле тип балдарга көрсөтүлгөн неме деп, энеси же баккан кишиси жанында болгон элдин баары жакшы көрөт. Мисалы коопсуз ынактыгы бар балдар алардын реакциясы өтө мындай өтө эмоционалдуу, баягынтип жер тепкилеп ыйлап же болбосо өзүн өзү кыйнап багы невроз кылбаган ситуация пайда болот да. Энеси чыгып кеткенде ал эки жакты издеп карап, анан кийин ишенет энеси кайра келерин же болбосо баккан киши кайра келерине ишенет. Коркпойт. Эгерде биз коркпосок, биздин эмоциябыз тынч болот дагы, кийин дагы биз чоңойгондо өзүбүзгө өзүбүз ишенип, чоң адам болгондо, баягы менин жанымдагы жолдошум бир жакка чыгып кетти же болбосо бир ай келбей койду, мен бирок как ишенем, ал кайра. Ооба, жумуштан жарым саат кечигип атат, телефонду 15 мүнөттөн бери албай атат, 20 жолу чалдым деген болбойт. 20 жолу чалдым, анан бирөөнүкүнө кетип калдыңбы деп, баягындай неме скандал болбойт да. Ошондо ишеним пайда болот. Бул деген кичинекей кезинде эле калыптанган. Менин сезимдерим калыптанган, мени баккан киши, мен ишенген киши келет деген биринчи категориядагы балдар да. Анан кийин экинчи категориядагы балдар болсо амбивалентный деп коет, же болбосо сарсанаа ойдо балдар. Бул орусча жана тревожный привязанность, тынчсыз ынактык деп которуп көрдүм, эгерде макул болсоңуз ушундай терминге. Анткени кыргызча бул жаңы түшүнүктөр, андыктан жаңы терминдерди өзүбүз аракет кылып, өзүбүз киргизгенге азыр кыйын болуп атпайбы? Себеби дегенде мен негизинде англисче өтүп көнүп калгам да, ошондуктан амбивалентный кийин anxious деп ошону которуш мага кыйын болуп атат кыргызчага. Ошо тынчсызданган, анан сарсанаа болгон балдар деген группасы да. Буларда мисалы ата энеси эмес, биринчи караган киши менен баккан киши менен, мисалы эне дейли, энеси менен взаимоотношениясы туруксуз. Баягы кээде апасы эмоционально муздак, баягы анын муктаждыктарына көңүл бурбайт. Мисалы мындай байланыш, ынактык баягы энеси депрессияда болгондо пайда болушу мүмкүн. Себеби дегенде аял депрессия болгондо ал деген баягы бирдебени ойлонуп атып, баласын карабай коюшу мүмкүн. Даже жакшы көрсө делечи, баланы жакшы көрсө деле. Анткени дарамети жок, шарты жок балага көңүл бурганга. Анан бала болсо, менин мамам, мени караган киши мага муздак, мага салкын, менин иши жок дегендей болуп калабы? Дейт. Анан кийин ошол эне дагы баягы бир жакка кетип атканда же болбосо неметип атканда түшүндүрбөйт да, эмнеге мен келем, мындай бол деп баягы балага түшүндүрүп туруш керек. Ошондо баягындай биздин баардык проблемалар коммуникациядан башталат деп эсептейм мен.
түшүнүксүздүктөрдүн баары дагы коммуникациядан башталат. Ошону айтып, баантип кучактап, сылап, мынакей 5 мүнөт отура тур, мен деген азыр келе калам депкен болсо, ошондо бала тынчсызданбайт, коркпойт. Анан кийин мээсинде дагы ар түрдүү сүрөттөр пайда болбойт. Балдар деген аябай сезимтал нерселер да, алар деген анан башында ар түрдүү сүрөттөрдү сүрөттөп алышат. Апам кашкыр жеп койду, анан апам сууга чөгүп кетти, анан ар түрдүү нерселер болушу мүмкүн да. Үчүнчү типтегилер шектенүү деп котордум мен. Кагуу бул кайсыл? Avoidant? Avoidant. Ошол качма ынактык деп коеюн да, мындай чоңойгондо ошого алып келет да, мындай жакындашып атканда, анан кийин өтө жакын болуп баратканда кайта кача баштаган сыяктуу. Ошону качма ынактык деп. Шектенүү же качма ынактык. Анан төртүнчүсү disorientated, disorganized дегенде иретсиз, ориентири жок. Ооба, иретсиз. Ошондо амбивалентный да айтып кеттик. Эми болсо баягы качуу же болбосо шектенүү типтерди карай кетели. Мындай типтеги балдар кийин чоңойгондо өзүнчө өздөрүн независимый сезет да, бирок ошол эле мезгилде эки түрдүү сезими болот. Мисалы, күйөөсү менен урушуп кетсе дейли, ошо барып ойлойт, бул киши мени кучактап койсо эле, анан мен деген жазылмакмын. Бирок ошол эле мезгилде анын кучагын көргүсү келбейт, себеби дегенде өзүнүн ичиндеги баягы эмоцияларды туура түшүнө албайт. Андан кийин жакын мамилелерге өзүн өзү баргандан коркот. Мисалы, ошондой, мисалы азыр көп эле адамдар үй бүлөнү кеч курганга аракет кылып атышпайбы, бирок ошол мезгилде баягы үй бүлө курганда аябай ишенүү менен куруш керек деп эсептейм да, узун мөөнөттө жашаш үчүнчү. Ошондой ситуациялар көп болот да, даже үй бүлөдө бир туугандар менен алса деле ишенет бир тууганыначы, бирок ошол бир тууган мага сүйлөшсө экен, мага айтса экен сырын дейт дагы, бирок ошол эле мезгилде коркот. Шектенүү типтеги балдарчы коркот. Алар кантип коркунбай болсо? Себеби дегенде алар баягы жүрөгүнө катуу тийгенден коркуп калган балдар да. Менин жүрөгүм ооруп калышы мүмкүн деп ошон үчүн качат. Ал эми иретсиз же ориентири жоктор, бул деген аябай серьезный форма деп койсок болот. Ынактыктын бузулушу деп, Ооба. Бузулуштун эң начар, эң жаман мүмкүн болгон сценарий түрү. Жаман сценарий деп койсок болот, себеби дегенде мисалы мындай балдар баягындай логикалуу стратегиясы жок адамдардай көрүнөт да. Бир туруп мындай кылат, бир туруп андай кылат. Анан кандай десем, баягы кээде кээ бирки чоң адамдарды кезиктештиребиз го турмуштачы. Бир туруп бир сөз айтат дагы эле, анан кийин экинчи туруп башканы айтат дагы. Ошол бир айтып аткан аябай жакшы учурашып, ал акыбал сурашып, аябай доссуң, анан эртең карасаң эле мындай тааныбай өтүп кеткен. Тааныбай өтүп кетет дагы, же болбосо баягы силер менен отношенияда мамиледе кылгысы келбейт, же болбосо бир маалда эле өзгөрүп эле башкача болуп калат. Анан бул деген логикасы жок байланыш деп койсок болот. Анан кийин мындай адамдар көбүнчө депрессияга кабыл болушат. Анан кийин баягы психологияда айтпайбы, motor freezing дейт, баягы мындай катып калгандайчы, эмоциясы катып. Мисалы, жөн эле кээ бирки мындай ситуацияны алайлы, үй бүлөдө эле. Аялы жөн эле сүйлөп атат да, бирдемени айтыпчы, ой, сен муну кылдыңбы, тигиндей кылдыңбы деп сурап атканда, жубайы же болбосо жолдошу
эс болуп калышы мүмкүн да, эмне болуп атат. Анан аялы башкача интерпретация кылып алышы мүмкүн. Сен деген жооп бербей Мен атасың. айтып атсам укпай атасың, мени игнорировать этип калып атасың, мени укпай атасың, уккуң келген жок, көңүл бурбай атасың дегенде. Себеби дегенде бул деген эки тараптуу коммуникация болуш керек да. Анан ал деген өзү баягы иретсиз же ориентири жок чоңойгон неме билбейт. То есть эмоциялары баары катып калат дагы, мындай ситуацияда эмне кылышты билбейт. Анан кийин ошо бүт эле 3 типтеги балдарды мындайча характеристика берип кетсе болот. Ынактыктын бузулушундачы. Көбүнчөсү ташбоор болуп калышат. Эми ташбоор дегенде кандай деп түшүндүрсөм, эми кыргызча катуу кылат экен ташбоор дегенчи. Жок, айта бериңиз, кандай болсо ушундай. Ташбоор деш керек да. Ташбоор дегени баягы Мерез мындай муздак, муздак, анан ташбоорго дагы жыгылып то есть дагы неме жылышып кетет. Анан кийин андай адамдар мисалы бирөөгө мындай жылуу сөзү жок, же балдарына, же аялына жылуу сөзү жок болушу мүмкүн, же болбосо бир туугандарына баягы бир туруп ушул категориядагы особенно 4-чү баягы ориентири жоктор кээде тажатма жабышчак болуп калышат. Көбүнчө тажатма жабышчак болуп калат дегеним, мисалы жетимдердин үйүндө чоңойгон балдар, алар мээримди көрүп чоңойгон жок да, анан кийин алар мээримсиз чоңойгондор баягы мээримди талаадан издей башташат. Мисалы чыгып эле баягы адамдардын эмоциясын тааный алышпайт да. Мисалы сиз экөөбүз сүйлөшүп атканда биз экөөбүз эмоциябызды таанып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Мисалы силер мени жактырбай атсаңар деле баягы жабышып алып, мен сенин үйүңө барам, мен сенин үйүңө келем, жардам берем деп баягынтип жабыша берсе, силер айтасыңар, эмне болуп атат, биз экөөбүз бири бирибизди жакшы тааныбайбыз деле го депчи. Бирок баягы ориентири жок деген ушул балдар болот да. Анан кийин башка адамдар аларга кандай мамиле кылып атканын туура түшүнө албайт. Бирок өзү мен ушул адамга жакындагым келип атат деп эле мындай мамиле кургандын же эмоцияларды мындай түшүнүп, ошолорго жараша аракет кылгандын ордуна эле мындай жабышып, мындай бир туура эмес одоно ситуацияларга кабылып кала турбайбы? Ошо мындайча айтып кеткенде сүйүүнү талаадан издөө да, өзүнүн үй бүлөсүнүн тегерек чекесинен издөө эмес, сырттан издөө болуп калат да. Тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы? Ошондуктан көбүнчө баягы ошондой институттарда өскөн балдар дейли, интернат же болбосо баягы реабилитационный центр, баягы немелер менен өсүп калган балдар социальный немелери, навыктары жок болуп калат да. Ийки чоң турмушундачы. Ошону айта кетишибиз керек. Анан дагы бирдемеге токтолоюн дедим эле. Эмоциялар боюнча эми баягы көбүнчө башка окумуштуулар ынактык теориясын критикалап кеткен. Себеби дегенде Болбинин жумуштарын, мисалы орусча литератураны, адабиятты алсак, алар көбүнчө критикалап кетишкен. Себеби дегенде бул деген доказательный базасы жок, анан кийин жөн эле айтылган теориялар деп айтып кетишет да. Бирок эгерде мындай психология тараптан карап көрсөк, бүт эле мамилелер баягы бүт азыркы психологияда баардык психологдорду ошого ынактык теориясына кайрылууну суранышат да. Мисалы бул иштеген теория бул чынында эле ушундай экени тастыкталып келет, аны психологдор колдонот, демек. Мисалы алсак, мен Британияда же Сауд Арабиясында иштеп атканда, эң биринчиден баланын эмне болуп атканын түшүнүш үчүн биринчиден эле үй бүлөсүн караганга аракет кылабыз. Кандай үй бүлөдө өсүп атат, мамилең кандай, ким сени карайт, караган киши сага кандай мамиле кылат. Анан кийин алар деген балдар баягы сөз вокабуляры жетиштүү болбогондор, алар сүрөт аркылуу айтып бере алышат. Мында мисалы кече жакында бир 2 жашар бала менен Daycare центрде иштеп атканда, күндүзгү садик деп коет го. Бала
айтып атпайбы эми 2 жашар эми сөзү жаңы эле чыгып атат, өзү араб бала, бирок англисче сүйлөйт экен. Анан кийин менин апам шопингге барганда бактылуу дейт. 2 жашта болсо дагы учурда бактылуу болорун так үйрөнүптүр да. Анан кийин сүрөтүн тартканда апасынан өзүн алыс тартып, же болбосо аны баягы багуучусу кармап турганын тартат да. Себеби дегенде бул жакта культура башкача болот. Энелер көбүнчө балдарын башкаларга бактырат да. Эми бул баягы коомду үстүртөдөн экөөбүз айтып кетпедикпи, ар бир коомдо ар башкача деп. Бул деген аялдардын кандай азыркы ситуациясына байланыштуу деп айта кетем, баларды коргой кетейин. Андай алыс болуп аткан. Себеби дегенде аялдар бул жакта машинаны былтыр эле айдай башташты. Абаяны до сих пор эле азыр кийет. Анан абая менен дагы эмчек бериш аябай кыйын. Ошон үчүн баласын караган дагы бирөө болот, баласын эмизип. Себеби дегенде көчөдө жүргөндө монтип абаяны ачып эмчек бере алышпайт. Анан кийин 2 жыл мурунга чейин религиозный полиция деген, муктаба деген жүргөн сакалчан адамдар. Алар деген аялдар жалгыз жүрсө баягы келип эле чубуктар менен сабап кетчү да. Анан аял деген дайыма эркектин сопровождениесинде жүрүш керек да. Же болбосо бир жакка чыгыш үчүн баягы эркектен кат алып чыгыш керек да. Же болбосо өзүнүн 12 жашар баласын алып чыгыш керек. Ошондуктан баягы аялдар баягы бутылка менен баласына сүт бере койсун деп бала багуучу жанында алып жүрөт деп ойлойм. Ошондуктан баягы займатташуу мамилелери кичине суук болуп калат да. Ошол баладан деле 2 жашар баладан байкасак болот. Ал көбүнчө сүрөттө баягы менин багуучум келди, менин багуучум күлүп атат, жылмайып атат, апам шопингде деп эле сүрөт тарта берет да. Ошондо биз психологический анализ берердин астында ошондой нерселерди анализдеп, анан эми 2 жашар балага деле диагноз коюп коюш туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде аны оңдосо болот. Ал дагы калыптанса болот, дагы өзгөртүү болот. Себеби дегенде алардын делос деп коебу, ошондосуна рекомендация жазылып калат да. Мисалы, бала менен көп убакыт өткүзүү, ата-энеге, баланын эмоциясына көңүл буруу, же болбосо мисалы баланын эмоциясын валидация кылгыла. Мындай деп рекомендациялар берилет. Ал эми Шотландияны же Британияны алсак, ал жакта мындай рекомендацияларды берген организациялар көп болуп кетет да. Мисалы, бала төрөлөрү менен эле ата-энесин кыйнап эле 3 күн тренингге алып барышат. Мисалы, мен балам төрөлгөндө бизди 3 күн тренингге жолдошум экөөбүздү отургузуп койду. Ал жерде positive parenting деп аталат, позитивное родительство деп. Ошол жерде отуруп алып бүт баарын баягы ата-энелерге, жаңы ата-энелерге түшүндүрүп чыгышат. Силер мен түшүнөт экен. Мисалы, биздин коомго ал эле керек окшойт. Биздин коомго керек деп эсептейм. Себеби дегенде баягы жаңы бала төрөлгөндө билбейсиң да эмне кылыштычы. Алар деген бүт баарын түшүндүрүп, прям обязательное посещение деп киргизип коет. Анан кийин ал жерде система, баягы баланы коргоо система жакшы өнүккөндүктөн аябай баягы биринчиден билим ала аласың, экинчиден баягы жардам ала аласың деп ойлойм. Баланы кароодочу. Бала төрөлөрү менен эле үйүңө медсестра келет. Күнүнө 2 медсестра келет. Анан кийин 3-4 айлап health visitor деп коет. Health visitor деген ал социальный работага байланыштуу адам, өзү болсо медик болот, ал келип үйдө отура берет, карапчы эмне болуп атат бул аялга. Демек, баланын калыптанышына туура мындай коопсуз, жакшы шартта өсүшүнө ал жакта мамлекет биринчи кезекте кызыктар экен дагы. Атайын ошондой кызматтарды, ошондой курстарды түзүп, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, милдеттүү түрдө ошондон өтүүгө шарт түзгөн экен, Анан мисалы келет дагы тиги киши, социальный работанын кишиси дейли, келип мынтип направление бере алат да.
мындай караш керек баланы же болбосо мындай кылыш керек, бала сени карап атам антип сенин көз контакты барбы жокпу, ошондо мындай система эмнеге жардам берет, себеби дегенде көп энелердин баары профессиональный медик эмеспиз да. Баланын баягы алдын ала ооруларын алдын ала билүү, анан кийин баягы балага мамиле курууну үйрөтө алышат да. Себеби дегенде энелик сезим бала төрөлгөндө эле пайда боло бербейт. Ар бир адам ар башкача. Ооба. Бир эне мээримдүү болушу мүмкүн, экинчи энеге бала менен баягы байланыш курушка 2 ай 3 ай керек. Ар түрдүү ситуациялар болот, ошондуктан Ооба, адамдар ар башка, анан балалуу болоруң менен дароо эле сен баарын билип калбайсың. Туура. Кандайдыр бир жардам керек. Билген, изилдеген кишилер атайын ошого көмөк көрсөтсө жакшыраак кетет. Ошого жараша бир суроо жаралат да. Ушундай кызматтар, ушундай шарттар бар коомдо адамдар чын эле жакшы мамиледеби бири бири менен, чын эле коому мындай өнүккөнбү, ошол кандай таасир этет кийин? Мисалы эми мен ар кайсы мамлекетте жашап көрүп калдым десем болот. Эгерде менин өзүмдүн оюмду билдирейин десем, бул деген эч кандай окумуштуулук ой пикир деп айтпайм. Өзүмдүн жеке пикир дейин. Жеке пикирди айта кетсем, мисалы ошо эле Шотландия же болбосо Британияда балдар жумшагыраак келишет, конфликти жок келишет, бирдемени уступать эткенге, конфликтти чечкенге бара алышат да. Ошо анан эмоциясын туура айтканга үйрөнгөн. Мисалы мен кичинекей кызым алсам деле акылай, ал келип эле мага туура эмоцияны мындай диагноз коюп коет да. Апа, сен капа болуп аткан турбайсыңбы? Эмнеге капа болуп атасың? Демек ал сенин эмоцияларды окуп жооп бергенге кайтара. Анан кийин мен мисалы таң калып калам. Мен эгерде өзүмө ошол 5 жашар 6 жашар мезгилиме алсам, мен апамдын эмоциясын мен байкагандай эмес болушум керек деп ойлойм да. Ошондуктан алар кандай десем, баягындай гибкий болушат. Ийкемдүү, Ийкемдүү. Анан кийин ошондо эле баягы бирдемени курганда организацияларынан байкасак болот, баягы адамга жардам берүүгө аракет кылышат да. Болбой атабы, жолун табайлы, сүйлөшөйлү деп. Мисалы Кыргызстанды алсак, Кыргызстанда баарыбыз эле башка калктарды критикалагым келбейт. Биз деген кичине чортураак келебиз го. Бирдемени мындай туура айта албайбыз, оюбуздучу. Мисалы маршруткада алайлы ситуацияны, бутун басып алса, ал бутуңу эмне болуп атасың, тиги бу деп кыйкырбай эле, силер бутун басып алдыңар. Конфликтке чукул, мындай тез эле жылдызы келишпей, мындай оталышып кеткен, жини чукул деп коебу, ошондой болуп кеткен. Андай учурлар ал чындык. Ошо анан кийин биздин дагы коомдо мен байкашымча баягы депрессия азыр көп болуп атат. Себеби дегенде анан жаштардын арасында суицид да көбөйүп баратат. Аны айтып кетиш керек. Бунун баары баягы жакынына эмоциясын айта албагандан келип чыгат да. Баягы мисалы 15 жашар бала ичинде эмне болуп атат? Балким мектепте бирөө аны сабап аткандыр, акча сурап аткандыр. Бирок аны келип ата энесине айта албайт. Себеби дегенде айтса ата энеси урушуп коюшу мүмкүн деп. Ошондуктан анан байкуш бала барып өзүнө өзү асып алып атпайбы, же болбосо секирип, ошондой көрүнүштөр көп болуп атат. Эми андай нерсе бүт эле мамлекетте, бирок процентный немеде алсак, биздин коомдо көбүрөөк келет деп ойлойм. Мисалы мен 2015-жылы больницага түшүп калбаймынбы Кыргызстанда. Ошол жерде 7 адамдын ичинен 5-өсү жаш кыздар экен, суицид менен түшкөндөр. Мисалы эми бул деген статистика эле көрсөтөт, бир мисалды алсакчы. Эки чоңураак аял дейли, мен анан дагы бир орус аял, аны деген кара курт чагып алыптыр, мен деген аллергияга реакция болуп түшкөм. То есть чачым раскалганга реакция болуп түшүп, анан кийин ал жерде бардыгы бирөөсү валерьянка ичкен, бирөөсү уксус ичкен, бирөөсү дагы бирдеме кылып аракет кылган өзүн өзү өлтүргөнчү. Мындай демек алар өзүнүн эмоцияларына ээ боло албай, же жардам сураганды билбей, анан бир эле
тапкан жолу ошол өзүм өмүрүмө өзүм кыйсам, анда ушундан кутулам дегенге жетип калган учур турбайбы? ооба. Анан мындай сүйлөшө келсек, оп оңой эле ситуациялар экен. Мисалы бир кыз мени энем түшүнбөй койду, энеме таарындым. Бул деген баягы кичинекейинде баягы ызасын айтып айта албагандыкты көрсөтөт да. Мисалы кичинекейинде эле айт ызаңды мага. Мен угайын десе, анда чоңойгондо да айта алмак да. Анан кийин ошол баягы айтпай эле көбүнчө үй бүлөдө неметет го, аялдар айтпай эле таарына берет го. Ооба. Ошол жерден бир убакытыбыз аз калып баратат. Мен теманы чоңойгондогу мамилелерге акырын өтүп кетсем, ушу менен жанагы чоңойгондо аялдар таарынып, өзүнүн ызасын айтпай, жана сүйлөшпөй коюп, аркасын салып, мындай катуу катуу эшикти жаап, жаман көз менен карап, мындай тескери карап түн ичинде жатып алган ушундай нерселер келип чыгат. Мунун себебинин баары биз сүйлөшкөн боюнча бала кезде, бала жаңы төрөлгөндөн баштап аны баккан киши менен түзгөн мамилесине жараша калыптанат экен. Ошондо бизде жанагы ынактык, ошо ынак болуунун, жакын мамиле жана intimacy attachment курууда жанагы ынактык пайда болушунда 4 стиль бар экен. Эң биринчиси бул коопсуз ынактык. Бул менин ата энем же мени баккан киши кандайдыр бир коопсуз абал болсо, кыйынчылык болуп калса, келип мени карайт, мага жардам болот. Бул чыгып кетсе дагы кайта кайтып келет деген мамиле. Мындай адамдар чоңойгондо дагы, мисалы үчүн баш кошсо же турмуш курса, кандай болбосун өзүн тынч алып жүрөт, эмоцияларын башкарат, өзүнүн мамилесинде бактылуу болгонду билет, өзүнүн жубайын же партнерун мээсин жебейт, сен эмнеге 5 мүнөткө кечигип атасың, мени күнүгө сүйөсүңбү сүйбөйсүңбү деп тажата бербейт дагы. Мындай туура, баарына туура келгендей бактылуу мамилеге жөндөмү бар, жөндөмдүү деп айталы. Экинчи тип бул тынчсыз же тынчы жок ынактык. Бул жанагы тревожный, кечке эле күмөн санай берген, кечке эле шектене берген, жаңы мамиле куруп баштаганда ал мындай баш кошууга алып баратса, мен чын эле ошого туура кылып атамбы же туура кылбай атамбы, бул мени сүйөбү же таштап кетеби, же баш кошкондон кийин бул балалуу болгусу келип атат же балалуу болгусу келген жокпу, бул деген башкача карап койду, балким мен жакпай калдымбы, эмне болуп кетти деп эле өзүн өзү кечке ошондой Эмелей берген. эмелей берген, мындай мээсин тынчтандыра албаган. Бирок эгерде мамиле курбаса, башка адамдар менен ал адам мындай жакшы эле мамиледе болушу мүмкүн. Бул мындай жакын жана ынак мамиледе жаралчу ситуациялар. Андан кийинки ситуация бул же качма, мындай жакындашып кеткен, өтө жакын болуп мамиле курган адам менен башында баары эле жакшы башталышы мүмкүн, бирок кийин узакка созулган мамиле курганда, мисалы үчүн турмуш курганда же аябай ошо турмуш курабыз деген ниетте жакын сүйлөшүп баштаганда, булар бул баары бир эле мени бир күн таштап кетет болуш керек деген ичинде өзүнө билбеген бир сезими бар дагы, аны өзү дагы түшүнбөйт. Ошондон улам кийин мындай алыстап баштайт, мындай өтө жакындап, мындай ачылгандан коркот, жакын болгондон, мындай жылуулугун ачып көрсөткөндөн, өзүнүн жүрөгүнө кабыл алгандан коркуп, мындай муздак болуп тура берет да. Ооба дегендей, мени сүй, мен карап турайын, балким мени да таштап кетесиң, ошон үчүн мен мындай эч качан ачылбайм дегендей мамиле. Бул эки тип, мисалы үчүн жанакы тынчсыз ынактыктагы, анан качма ынактыктагы типтер негизи жупташып калат экен. Анткени тынчсыз ынактык берки кишиге качма ынактык барган киши менен экөө бири-бирине мындай пазл сыяктуу келишип калган учурлар көп кездешет экен турмушта. Көп кездешет, бирок алар деген жакшы жубай боло алышпайт деп эсептейм бири-бирине. Анткени бири-бирин улам бактысыз кыла берет да. Берки качма ынактык улам эле өзүн мындай жаап алыстай берет. Ал жаап алыстаган сайын берки тынчсыз ынак адам тиги ага улам эле жетем, аны ачам, мен балким дагы мындай кылсам, балким дагы сулуу кылсам, аябай дагы аракет кылсам, балким машина алып берсем мени сүйүп калар деп эле дагы аракеттене берет да, баягы өзүн эч качан тынч алып жүрө албайт дагы. Бул өзүнүн
өзүнө берген баасы жана самооценка деп атпайсызбы, ошонун аябай төмөн болушуна алып келет. Ошону мен Анан кыскача айта кетсем, Нуржан, баягы кыргыздын коомдо кыздар, биздин кыздар деген өтө билимдүү келишет. Өң десең өңү бар, билим десең билими бар, чырай десең чырайы бар. Кыздар көп, бирок өздөрүнүн баягы экинчи мына типти айтып баратасыңар го. Ошол типтеги адам кыздар, особенно кыздар, аялдар көп да. Мисалы мен мындай иштей албайм. Ой, мени бул киши жакшы көрбөйт, ой, мен мынтип атам, анан тигинтип атам деген ойлор көптөр бар. Ошо дегенде биздин изилдөө жүргүзүшүбүз мүмкүн да. Кызык болмок келечеккечи. Баягы кыздардын ичинде изилдөө жүргүзүп, эмне үчүн болуп атат, анын ата энеси чындап эле жакшы сүйүп атабы, мээрим көрсөтүп атабы, канча деңгээлде көрсөтүп атат, анан кандай кыз чоңоет да. Ооба, кызыктуу экен. Анан төртүнчүсү бул жанагы иретсиз же ориентири жок, ынактыгы бар адамдар. Алар баягындай ата энелер менен чоңоюп калганда, бир күнү ата энеси жакшы көрөт, эркелетет, эртеси күнү урушат. Алар түшүнбөйт, билбейт, бул менин эң жакын адамым мени түшүнүп атабы же мени жакшы көрбөй атабы, мен түшүнө албайм. Мисалы үчүн биринчи тиги качмада болсо, ооба, мени жакшы көрбөйт экен, эч ким жакшы көрбөйт, так билет, мени эч ким жакшы көрбөйт, мен балким ага татыктуу эмесмин деп алар мындай жабык күтүшөт. Берки тынчсыз ынактар болсо, алар баягы дагы балким мынтип койсом мени жакшы көрүп калат деп эле өзүн өзү мындай бурмалай жемелей берген адамдар да. Бул иретсиз адамдар өзүнүн ориентирин мындай жоготуп алгандар же эч качан аны калыптаган эместер. Муну өзгөртсө болот, туурабы? Ал үчүн өзгөртүш үчүн психолог менен иштейбиз, өз алдынча иштейбиз, өзүбүздүн эмоцияларыбызды байкап, мамиле кураардан мурда мен бул мамилеге эмнеге баратам, бул мамиледен эмнени күтүп атам, мен бул адамды эмне үчүн, кайсыл сапаттары үчүн жакшы көрүп атам, бул адам эмне менин кайсыл сезимдеримди мындай козгоп атат, кайсыл триггерлеримди басып атат деп өзүбүзгө так жооп беришибиз керек деп ойлойм. Туура. Мен аябай макулмун. Анан кийин Кыргызстандын литературасына мынтип карай кетсек, мисалы Марбайжиевдин Жаңылуу деген аңгемеси бар. Ошондо кыскача айтып кетсем, баягы экинчи шектенүү, качуу категориясына жаткан характерлерди жазып кеткен бул кишичи. Мисалы өзү менен аялы баягы ичинде болгон разговорду айта берет да Марбайжиевчи кыскача. Мисалы аялы эле атат, ой, мен сени жакшы көрүп, мен кучактагым келди, бирок кучактаган жокмун. Күйөөсү айтат, сен жумакай, ушундай супсулуу татынакай, мен сени көтөрүп үйгө киргизгим келди, бирок кылган жок да. Себеби дегенде баягы эмоциясын айта алышпай эле, анан эртеси күнү эле, ой, жоголт, чыгып кет эшиктен, баладан айлан деп, ошондой менен аңгеме бүтүп калат да. Анан аңгеменин бүткөнү белгисиз, алар жараштыбы, жарашпадыбы депчи. Деген биздин баягы то есть ичинде, ички дүйнөсүндө болуп атат, баягы бири-бирин издегенчи, айта алышат, айта алышмак. Эгерде үйрөнүшсөчү, аны деген кичинекейинен үйрөтүш керек. Анан эмне үчүн Чыңгыз Айтматовдун Жамилясы аябай бүт дүйнөдө аны жакшы көрүшөт? Себеби дегенде Данияр деген характер өзүнүн ички дүйнөсүндө болуп аткан эмоциясын туура чыгара алды. Бизде болуп аткан эмоцияны жашырбашыбыз керек. Эгерде ошол адамга жакшы мамилебиз болсо, аны айтышыбыз керек. Жылуу сөз, баягы мен эң чоң энем айткандай, жыланды уюгунан чыгарат дечү эле. Жылуу сөздүү болгонду үйрөтүшүбүз керек кичинекейинен элечи балдарга. Баягы кичинекейинен үйрөнбөй калган, кийин чоң мамиледе дагы жылуу сөз айта албайт. Ооба, сөздү айтуу, анан кабыл алуу ошол кичинекей кезинен калыптаныш керек. Биздин убактыбыз соңуна чыгып келатат. Менимче аракет кылдык, балким дагы бир жолу ушундай өткөрүшүбүз керек. Балким, эгерде кийин болуп калса, биринчи жолу биргелешип өткөргөн түз эфирибиз болду. Дагы бир сыйра өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, анан мен өзүмдү тааныштырайын, анан кыскача жыйынтыктап ушу менен бүгүнкү эфирибизди аяктайлы. Менин атым Гүлжамал Шерипканова. Мен Кыргызстандан болом. Бирок азырынча эки мамлекеттин ортосунда жашайм, Британия менен Сауд Аравиясында.
Анан кийин бул жерде мен психологиялык тараптан counselor деп коет англисче. Үйдө өзүмдүн терапиям бар, аялдарды, балдарды кабыл алып, аларга тышсыздандыктан страдать эткен же болбосо стресс, үй бүлөлүк мамилелерден кыйынчылыктарды көрүп аткан адамдарга жардам берип иштейм. Рахмат, менин атым Нуржан Алымканова. Мен АХКЖ онлайн билим алуу ресурсунун эксперти болом. Ушундай түз эфирлерге өзүмдүн окуган билгендеримди, өзүмдүн жеке тажрыйбаман, өзүмдүн билиммен бөлүшүп турам. Сиз менен бүгүнкү түз эфирди алып баруу аябай кызыктуу болду. Сиз менен жүздөшкөнүмө аябай кубанычтамын. Буюрттай кетсек, ошондо сиздин айткандарыңызды жазып калдым эле. Кичинекей балада коопсуз ынактык калыптаныш үчүн аны төрөлгөндөн баштап үйрөтө башташыбыз керек. Күнүнө жок дегенде 8-9 жолу келип аны сылап, оорусуна кучактап, бир жакка барып келе турган болсок, түшүнүп баштагандан кийин мен кетип атам, азыр келем деп аны дайыма тынчсыздандырып, мен дайыма сенин жаныңдамын деген ишенимди калыптанып, ишеничтүү, кийин чоңойгондо өзүнө ишенген, өзүнүн баасын өзүнө туура бере алган адамдарды калыптандырууга аракет кылышыбыз керек. Анан мамлекеттин ролун да айта кетейин. Себеби дегенде баягы бизде мындай ресурстар аз. Ошондуктан мектептерде мисалы баштапкы класстарда кеч болуп калат, бирок баягы бала бакчалардан эле баштаса, баягындай ата энелерге рекомендация берип, же болбосо ошонун жолун тапканга аракет кылышыбыз керек да, бүт коомго. Жок дегенде төрөт үйүндө баягы мына азыр ата эне болобуз деген адамдар менен жана сиз айткан шотландиялыктардын мисалы аябай жакты да. Жакында бала болобуз дегенде 3 күн мажбурлап туруп эле туура ата эне кантип болуш керек дегенде окутуп салыш керек. Ошентиш керек деп ойлойм мен дагы. Себеби дегенде баягы отказной ребеноктор дагы ошондон чыгып атышпайбы? Баягы аял стрессовый ситуацияда гормондору секирип аткан мезгилде келип эле отказ жаз деп салышат кээ бирөөлөрчү. Ошондой кылбашыбыз керек. Төрөт үйлөрүндө кандайдыр бир чаралар жүргүзүлсө да жакшы болмок. Ошол. Анда ушу менен жыйынтыктайбыз. Чоң рахмат. АХКЖнин кийинки түз эфирлерине да кошулуп тургула. Силер менен дайыма байланышта болобуз. Сиздин күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Анда мен да аябай кубанычтамын силерди виртуально көргөнүмө. Эми кыргызчамды аябай жакшыртам деп убада берем. Сиздин кыргызчаңыз соп-сонун эле. Ушундай татаал теманы жөнөкөйлөштүрүп, түшүндүрүп бергениңизге чоң рахмат. Макул, анда жакшы туруңуз. Жакшы тургула.